ЕАЭП өлкөлөрү бирдиктүү валютаны киргизе алабы? Көп жылдан бери ЕАЭП алкагында бирдиктүү валюта түзүү маселеси көтөрүлүп келет. Анткени доллар менен евронун олку солкулугу экономикага терс таасирин берип жатат. Ошондуктан батыштан валютасынан баш тартуу учурдун талабы экендиги Бишкекте өткөн Евразия экономикалык форумунда айтылды. Орусиянын вице-премьер-министри Алексей Оверчуктун айтымында орус экономикасы санкциялык кысымга туруштук берип жатат. Россия Федерациясы ЕАЭПтеги өнөктөштөрү менен биргеликте импортерлорду колдоо боюнча чечимдердин үстүндө иштеп жатат. Дүйнө жүзүндө баалар кандай өсүп жатканын көрүп жатабыз. Батышта эч ким күтпөгөн тартыштык бар. Биз биригип айыл чарба продукциясынын негизги өндүрүүчүлөрүбүз. Бул абдан чоң артыкчылык. ЕАЭП алкагында бул керек координациялоону күчөтүү жана биздин калкты жана рыноктарды тышкы чөйрөнүн мүмкүн болуучу терс таасиринен коргоо, деди Орусия өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Бирдиктүү валютаны киргизүү менен ЕАЭП өлкөлөрү доллардын таасиринен чыга алабы? Бул ак жылдыздуу саясат. Садыр Жапаров товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик. Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик. COVID-19 коронавирустук илдетинин жайылышы менен байланышкан дүйнөдө уланып жаткан санитардык эпидемиологиялык кырдаалдын айланасында биз эки өлкөнүн ортосундагы толук кандуу жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу, анын ичинде жарандардын жүрүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында аба, темир жол жана унаа байланыштарды ишке ашыруу боюнча чараларды көрүү маселелерин кеңири талкууладык. Ошондой эле эки тарапты кызыктырган аймактык жана эл аралык темалар боюнча пикир алмашып, көп тараптуу кызматташуу форматында биргелешкен аракеттерди белгиледик. Кыргызстан менен Казакстан позициялардын окшоштугун жана азыркы кездеги геосаясий кырдаалда аймактык жана эл аралык мүнөздөгү жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга, анын ичинде терроризмге, экстремизмге, уюшкан кылмыштуулукка жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө биргелешкен күч аракеттерди консолидациялоо зарылдыгын дагы бир жолу ырастайбыз. Кыргызстан жана Казакстан эл аралык уюмдар менен иш алып барууда бирдиктүү аракеттерди карманышат. Ал Бириккен Улуттар уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму жана башка эл аралык уюмдар алкагында өз аракеттерибизди бекемдөөгө даярбыз. Фурадагы контейнер портерди басып 3 адам мерт болду. Чоң Алай районунда жүк ташуучу унаадагы контейнер жолдо бараткан портерди басып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Ош Сары Таш Карамык унаа жолунун 66-чакырымында Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын чиркегичиндеги контейнери карама-каршы жолдо келе жаткан Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын кабинасына түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 жаштагы АБ жана 6 жаштагы АА аттуу балдар жана 36 жаштагы ЖУ аттуу эркек киши каза болуп, 29 жаштагы НЭ аттуу эркек киши жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдарды жана каза болгондордун сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Булак Назар Ньюс чекетке ийже. Байденди байкелеткен Путинди президент боломун деген Бабанов алдай алабы? Кыргызстанда бакыран көз аталган Өмүрбек Бабанов деген туруксуз саясатчы кыргызга аттын кашкасындай таанымал. Кызыгы бийликте ким ага сес көрсөтүп койсо куйругун алага түйүп, эли менен коштошуп Кыргызстандан жылт коет. Бери жакта эле айтканда Бабанов 2022 жылдагы окуяда мен силерге айтпадым беле кыргыз элим. Силердин башыңарга оор иш түшкөндө кайтып келемин дегенде элдин оозу ачылып, айрымдардын жүрөгү токтоп кала жаздаган. Саясатта Бабанов эч качан утулган жок. Мамлекетте ызычуу болгондо пайдаланып, тээ башынан да сыккан. Айдар Акаевдин айрым мүлктөрүн өз карамагына өткөрүп алганы да айтылып жүрөт. Ошондой эле Республика партиясын түзө калып, мамлекеттин мыйзамдарына туура келбеген,
мамлекеттик ири ишканаларды ачып, партиялаштарын тоноп келсе, эки партиянын башын бириктире коюп, республика ата журт деп ураан чакырып, Камчыбек Ташиевди кидала кылганы баарыбызга дайын. Деги койчу ушул Бабанов саясатта эч эле чоңойбой койду. Шыбырт эткен добуш чыкса эле жан-жакасын карабай койнектей болуп алдыга чуркай берет. Алсак Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Бабанов президент деген ыр чыгартып, ырдатып алып, ал ырынын ордуна ал 2 саатта Бабанов аферист деген темага айланып, коомчулукка желдей тараган. Саясатта бала боюнча калган Өмүрбек Бабанов так ушул таптарда дагы акырын бийликке көз артып, кылтыңдап Путинге кире албай, Кремлдин короосун сагалап жүргөнүн уктук. Дүйнөнү солкулдатып турган Путин Орто Азияны бир уучка киргизип жатканын Бабанов байкадыбы, же АКШ менен тыгыз иштешкен Бабанов ОБС НПОлордон жүзүн буруп, Путинге актанганга бардыбы деген ой келет. Урматтуу аргымак минип ак кийизге олтуруп, хан тактыда чалкалагысы келген Кыргыздын айрым саясатчылары көптөн көп өтүнүч, баарыңарга макулбуз, бирок Путинден добро алат элемин деп Кремлдин эшигин сагаалап жүргөндү токтоткулачы. Кыздын сыры төркүнүнө маалым демекчи. Силердин сырыңар Путинге маалым. Кимиңер ууру, кимиңер туура 5 колдой так билет. Баса Кремлдин кароолчусу менен жолугуп алып деле Кыргызстанга келгенден кийин Путин мага добро берди. Мен президент боломун деген апыртмаңарды койсоңор боло. Путин бул дүйнөлүк аренадагы Байдендин башына айланкан кыраан дүйнөлүк лидер. Ал Кыргызстандын эки жүздүү саясатчылары эмес, АКШнын ар бир саясатчысын алаканга салгандай билген кыраакы чекист. Караңгыда жол тапкан, элдин туңгуюктан чыгарган президент. Силер ат арытып Москвага барбасаңар деле Кыргызстандагы ким таза саясатчы экенин ачык айкын билип турат. Жалпак сөз менен айтканда, Москвага авиа билет алып калсаңар эле Кремлди самап же сагалай бербегиле. Чыпалак айтканда, элин сүйгөн алтындарым, Путин силердин майда барат сөздөрүңөрдү уга бергидей баркы кеткен Байден эмес. Мындан кийинки сөз Кремлди сагалап жүргөндөрдүн катарын толуктаган октябрь качкыны Балашка Сапар Исаков тууралуу болот. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Европанын жарымы Орусияга газ акысын рубль менен төлөөгө макул болду. Евро биримдиктин бир катар өлкөлөрүндөгү компаниялар мурунку билдирүүлөрүнө карабай, Орусия Федерациясынан газ үчүн төлөмдү акыркы жаңы система боюнча жүргүзүүгө макул болушту. Бул тууралуу Washington Post жазганын орус басылмалары кабарлашты. Басылма бул орус тараптын жеңишинен кабар берерин кошумчалап, Евро биримдик өлкөлөрү Орусиядан энергетика тармагындагы көз карандылыкты азайтуу боюнча чараларды талкуулап жатканын, бирок алар кыска мөөнөттө бул тармакта каатчылыкты болтурбоо үчүн олуттуу аракеттерди көрүүгө даяр экенин жазган. Өткөн күнү бардык грек импорттоочу компаниялары орус газы үчүн рубль менен төлөөгө өткөнү белгилүү болду. Газ тармагындагы маалымат булактарынын билдирүүсүнө караганда, буга чейин Газпром банкта эсептер ачылып төлөм иштери жүрө баштаган. Орусиянын вице-премьер-министри Александр Новак Газпром менен келишим түзгөн 54 чет элдик компаниянын жарымына жакынкы жаңы схема боюнча газ төлөм жеткирүү үчүн рубльдик эсептерди ачканын билдирген. Ошондой эле газды рубль менен төлөө талабы аргасыз чара экенин белгилеп, экспорттук кирешени сактап калуу зарылдыгын айткан. Булак Назар Ньюс чекиткейи.